Тапшырмаларды улантабыз балдар. Ошондо даражалар окшош болсо кашаны сыртынан чыгарып койсок болот, 3 көбөйтү 2, 10 даражасы деп сыртка чыгарабыз дагы. Анан -6-нын 9 даражасы. Ошондо 6-нын 10 даражасы болуп калат экен. Анан минусту эми бул жака чыгарып койсок болот. 9 кемитсек, ошондо -6 болуп калат экен да. 10дон 9-ду кемитсек 1 болот. 4 ар бирөөнү тиешелүү ага, бга, сга. Ошондо анын 8 даражасы, бнын 4 даражасы, сынын 12 даражасы болот. 3/4 12. Так, а куб, б. Так, а куб эмес, анын 9 даражасы болот ошондо. 3/3 9, анан б куб болот. Анан сынын 6 даражасы болот. Ошондо 9 менен анын 8-си толук кетет, б куб менен 4 кетет. Мында муну алсак, ошондо сынын 6 даражасы калат экен үстүндө. Кыскартсак, бул жерде 6 калат. Ошондо астында а, сынын 6 даражасы, так, б калат экен үстүндө да, б да бар. Анан сынын 6 б бөлүнгөн а, бул жерде а эле калат экен. Так, 2, так, 3k көбөйтүлгөн 3 дейт тура берет. Анан 2k, 3-тү kга көбөйтсөк 3k болуп калат, көбөйтүлгөн 9. Анда 3k, бунуку деле 3k экен, экөө тең кетет. Анан бул экөөнү кыскартып койсок 3/1 болуп калат. Даражалары экөө тең окшош экен, 20-ны 5-ке бөлсөк 4 болот, 4-түн кубу деп калтырып койсок болот, 4-түн кубу 64. Улантабыз. 10-дун 8, 5-тин 8 даражалар дейт. 10-ду 5-ке бөлсөк 2 болот, 2-нин 8 даражасы 256 болчу. Так, бул жерде карай турган болсок, 28 дейт, ошондо мындай кылсак болот да. 20-ны ажыратабыз, 4 көбөйтү 5 деп. 2-нин 10 даражасы, анан 5-тин 8 даражасы. Анан ошондо бул 4-тө 2-нин квадраты деп ажыратсак болот да, мындай кылыпчы. 2-нин 10, 5-тин 8. Анан кашаны ачсак, 2-нин 16 даражасы болот. 8 жерде 2 16, анан 5-тин 8 даражасы болот. 2-нин 10-су, 5-тин 8-си. Бул экөө кетет. 16-дан 10 алсак 6 болот, 32 болот, Так, бул дагы ошондой эле чыгат. 72-ни 8 көбөйтү 9 деп ажыратабыз. Экөөнү тең 10 даражалар болуп калат. Так, андан кийин 9-дун 10 даражасы, анан 2-нин 30 даражасы дейт. Бул экөө окшош болгон үчүн кыскартып салабыз. 8 бул 2-нин кубу болот. 2-нин кубу деп 10-ду сыртта жазып кое беребиз. Анан 2-нин 30-су, экөө көбөйтүлүп 30 болот да, анан бул экөө кыскарып 1 болуп калат экен. Так, улантабыз. Ошондо 8 даражасы, 2-нин 8 даражасы, анын 8 даражасы болот. 8-дин квадраты болот. Анан анын квадраты болот. Ошондо 8-дин квадраты десек, 2-ге окшош кылып алып келели десек, мына 2-нин 8-и көбөйтүлгөн анын 8-и. Анан 8 2-нин кубу болот да. 3 жерде 2-нин 6 даражасы болуп калат да ошондо. То есть 8-дин квадраты болгондо мына 2-нин кубу деп алабыз, 8-дичи. Анан бул 2 өзү жазылып турат да. Анан бул экөө көбөйтүлөт дагы 2-нин 6 болуп калган себеби ошол. Анан 8-ден 6-ны алсак 2-нин квадраты калат. Мында дагы анын квадраты, ошондо 4а квадраты, 2-нин квадраты 4 болот. Бул жерде карайлы. 63 бул квадрат болгон үчүн минус жок болуп кетет дагы. 63-түн квадраты, анан
3'tün kvadraты 9, 9 жерде 7 63 болот. 63 калат экен. Андан кийин мындай тапшырмалар болсо, кашаны сыртына чыгара берсек болот. Окшош көбөйтүүчүлөрдү 8-дин 5-даражасы кашаны сыртына чыгып кетет дагы. Ошондо мына мол экөөнү мисалы үчүн карабай турган болсоңор, мына көрдүңөрбү? 2 менен 6 калып атабы? 2 плюс 6. Ушул кашанын ичинде муну сыртка чыгарганда мындай болот дагы, анан 2 плюс 6 болот. Түшүндүңөрбү? Ошол 2 плюс 6 каерден мына ушул көз биринчи көрбөйт да. Мындай тапшырмаларды чыгарбагандыктан анан ушинтип чыгат экен балдар. Ошо көңүл бургула. Анан 2ге 6-ны кошсок 8 болот. Ошондо мунун даражасы 1 болгондуктан общий 8-дин 6-даражасы болуп калат. Мына бул жерде дагы мына бул экөө мына чыгарып жиберсек, мына бул экөөнү карабасаңар 10 минус эмне болуп калат? Эчтеке жок болуп калса ордуна минус калат да. Анан сыртка демек канчаны чыгарып атабыз? 9-дун 10-даражасы, 9-дун 10-даражасы сыртка чыкса, анда демек бул жерде 10 калып атат, бул жерде 1 калып атат. Ошондо 9-дун 10-даражасы көбөйтүлгөн 9 болот. Ошондо барабар 9-дун 11-даражасы болот экен. Бул жерде да 7-нин 5-ин сыртка чыгара берсек, бул жерде 12 калат. Мына 7-нин 5-ин мен чыгардым. Бул жерде мына 12 калып атат. Минус бул жерде 5 калып атат. 12-ден 5-ти кемитсек дагы 7 болот. Ошондо общий 7-нин 6-даражасы болот экен. Бул жерден дагы 6-нын 12-даражасын кашанын сыртына чыгарып беребиз. Андай кашанын ичинде 30 плюс 6 калат экен. 6-нын 12, 30га 6-ны кошсок 36 болот. 36 болсо 6-нын квадраты болот. Анан негиздери бирдей болсо бирөөнү жазабыз дагы, даражаларын кошуп коебуз. Так, андан кийин мына бул жерден 5-тин 18-даражасы дейт. 5-тин 18-ини сыртка чыгарсак, бул жерде 20, 5-тен 20 штук бар, көбөйтүлгөн билесиңер. Ошону 18-ин чыгарып ийсек, ичинде 2 эле 5 калат. Ошону 5-тин квадраты деп жазабыз. Минус 1. Бул жерден 5-тин 18-ин чыгарып берсек 1 эле калат. Бул жерде да 5-тин 18-ин чыгарсак 19 5 болсо 1 эле 5 калат. Бул жерде 1 калат. Бул экөө эмне болот? Кыскарат. 5 жерде 5 25, 1 алсак 24 болот. 5-тен 1 алсак 4, 24-тү 4-кө бөлсөк 6 болот. Жана бул жерде дагы ошондой чыгарабыз. 78 9 бар, бул жерде 89 бар. Ошондо 78 бул жерде да болгон үчүн 78 9-ду сыртка чыгарабыз. Ошо кечке 78 9-ду мынтип узун кылып жазып отургуча 9 деп туруп үстүнө 78 деп койсо ошо 78 9 бар дегенди түшүндүрөт экен да. Анда бул жерде 78-ин чыгарып ийсек 2 калып калат, минус 1. Бул жерде дагы 9-дун 78-инчисин чыгарсак, бул жерде 1 эле 9 калат. Анан бул экөө кыскарып кетсе, 81 минус 1 80 болот. 9-дан 8 алсак 8, экөөнү бөлсөк 10 болот экен. Мына силер менен негизги касиеттерин карап, кашан сыртына да чыгаргандарды көрдүк. Жалпы мындай тапшырмаларды иштеп чыктык даражалар боюнча. Силер дагы жакшылап кайталап көргүлө. Кийинки сабакта даражаларды кантип салыштырабыз ошо тууралуу кеп кылабыз.